Канткенде тилектер орундалат. Бир гана жөнөкөй сыры бар, бул сиз каалаган тилекти башка бирөөгө жүрөгүңүз менен каалаңыз. Ай, ушул үйүң ак жолтой болсун, ушундай үйгө жет. Мисалы мен азыр ушул эс алуу борборунда турам. Ушундай эс алуу борборун ачып туруп ушундай ийгилик каалап атам. Себеби мен да ушундай нерсеге жетким келет. Бирок сиз башка бирөөгө ажат ачып, жүрөгүңүз менен өнүгсүн, өссүн дегенде Аллах таалам сизге аны миллион эсе берет экен. Башка бирөөнүн ийгилигин көрүп туруп, мисалы эмне деген ийгиликтер көрүп туруп, ичиң таарып, эмнеге эле буларга боло берет, эмнеге эле мага Кудай бербейт деген ой келсе, Кудай ошол ырыскыны бизден алыстатып коет экен да. Ошол себептен биз баардык нерсеге анткени дейт, бирөөгө каала дейт сен ошол тилектерди. Себеби башка бирөөгө каалап атканда да, мисалы мен бул ушул эс алуу жайдын ээсине аябай чоң миллион, миллиарддаган берекелүү баягы доходдор келсин, өнүккүлө, азыр 10 боз үй болсо кийин 100 боз үй болсун деп тилейт элем да, тилеп жаткан мезгилде дейт, менде эч кандай күмөн болбойт. Булардын 100 боз үйгө акчасы жетеби, ал канча убакытта пайда болот, канча убакытта можно заработать ошол үйлөргө деген ой жок да менде, сомнение жок, күмөн жок. Ошол себептен мен жүрөгүмөн каалай алат экенмин, аларга дагы ошол тилекти Кудайым берет экен. Өзүбүзгө каалаганда менде жүрөгүмдө мээмде баягы эсеп бар. 100 боз үй алыш үчүн ар бир боз үй баланча сом 300 миңден 3 миллиард миллион сом болот экен, ал качан болмок эле деген сомнение түшөт экен дагы. Анан ошол жолдон биз баягы Кудайга ишенимибизди дагы азайып, өзүнөн өзү күмөн келгенде Кудайга ишеним азаят да. Анан биздин тилектер орундалбай калат экен, алыстайт экен тилектер. Тек гана башка бирөөгө каалаганда анын 300 миллиону барбы, миллиарды барбы, ишим жок дегенде кааладым, 100 боз үй болсунчу могу жериң дегенде менде күмөн жок, мен ага жүрөгүм менен каалап койдум. Ошол сыяктуу ошону дагы башка бирөө каалаганда Аллах мага да берет экен ошол нерсени. Себеби мен өзүмө жеке мага болсун дегенде менин баары бир ментальный ойлонуп, баланча сом болсо каяктан болмок эле 100 боз үй, эптеп 15 боз үй кылып алсак болот эле деген ойлор келип, күмөнгө түшкөндө анан ал тилектер орундалбай калат да. Ошол себептен тилектер орундалыш үчүн эң биринчи кезекте башка бирөөгө каалоо керек. Башка бирөө менен сүйүнүү керек. Башка бирөө үй алса, ай, сага алтыным ай рахмат, мейли сен жакшы болуптур деш керек. Машина алса сүйүнүш керек, саякатка барса сүйүнүш керек. Ошондо ошол максаттар бизге да келет. Бизде көпчүлүк учурда башка инстаграмдан да көрүп отуруп, булар эле кандай келе берет, булар кандай эле саякаттай берет, булардын баягы байлар, жаш кыздар баягы эс алса эле муну ойношу бар да, ушундай жаман ойлор келет. Ошон үчүн жакшы нерсени гана тилейли, жакшы нерсени бөлүшөлү.